Авар эл жомогу. Орозо tutkan түлкү. Мергенчи bir күнү кажырлуу капканды койду да жанына көз кысартар чоң кесим этти таштап кетти. Еттин жытын сезген ач түлкү шимшилеп жүгүрүп келип этти жейин дейт. Бирок ойлонот. Бул со эмес. Мындай сулпет талаада жөнеле жаткан өмүрүмдө көргөн эмес элем го. Тобакел кылгысы келбеген түлкү өз жолуна түшөт. Алдынан карышкыр кезигип сурайт. Кандайсың түлкү? Эмне? Маанайың пас. Чоң кесим сулпет жатканын көрүп, жебей калганыма өкүнүп келатам. Орозо тутуп жүрбөйүнбү? А мен орозо тутпаганым жакшы болуптур. Дейт сүйүнгөн карышкыр. Дейт да сулпет кайда жатканын сурайт. Мына ул жерде эле жатат. Түлкү эт жаткан жерди көрсөтөт. Ач көз карышкыр этти баса жыгылары менен арткы буту капканга чабылып калат. Түлкү болсо этти илип кетет да жеп баштайт. Бул эмне кылганың? Карышкыр кыйкырат. Ой сен орозо тутуп жүрөм дебедиң беле? Мен эми оозумду ача берсем болот. Ай жаңырбадыбы? Деп этти жалмап койгон экен. Кыргызчалаган. О, Шакир. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке, Болот Назар. О, Шакир. Достар, эгерде биздин жомокторго кызыксаңыз, Рухеш ТВ каналына Катталып коюңуз. Сиздин катталып койгонуңуз бизге дем шык берет.